Дүйшембіден урынтуу кабарларын баяндап баштайбыз. Аты жөнүм Айгерим Жаным, кол кутман кечиңиз менен. Тазаком санариптик программасы бизнестин колдоосу менен ишке ашат. Сапар Исаков долбоорду тууралуу маалымат берип жатып, туура 2 жылдан тарта чиновниктердин бардыгы катуу көзөмөлдөө болушарын айтууда. Бул арада Америка Кошмо Штатынын президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганына каршы нааразычылык акциялар уланууда. Режеп Тайип Эрдоган Израилди катуу айыптаса, Израилдин премьер-министри буга террорчуларга жардам көрсөтүп жаткан Түркия бизге акыл үйрөтпөсүн деп жооп кайтарды. Ал эми Кыргызстанда министрдин орду кайрадан талкууда. Саламаттык сактоо министри Талбек Батыралиевдин өз милдетин тыңгылыктуу аткара албай жатканына айткандар далилдер жетиштүү дешет. Толугураак бул кабарларды жаңылыктардын алгачкы бөлүгүндө баяндап баштайм. Адегенде Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кабарлардан баштайм. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология регионалдуу өнүктүрүү боюнча комитети Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Орто Токой суу сактагычын мамлекеттер аралык пайдалануу жөнүндө макулдашуунун парламенттик фракциялардын макулдугу менен дароо эле 3-чү окууда жактырды. Келишимге ылайык Алабука районунда жайгашкан Орто Токой суу сактагычынын Өзбекстан менен бирге пайдалануу чаралары каралды. Тактап айтканда, суу сактагычты кайтаруу, иштетүү, башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алат. Келишим мөөнөтсүз мезгилде түзүлдү. Бул боюнча макулдашууга ушул жылдын Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапар алкагында кол коюлган болчу. Ошондой эле Өзбекстандын пайдалануусунда Кыргызстандын чарбалык объектисинин катары калып, ага ээлик кылуу шарттары 25 жылдан бери чечилбей келген болчу. 2016-жылы суу сактагычты кайтаруу боюнча эки тараптын ортосунда көйгөй чыгып, ал өзбекстандык бир милиционердин Кыргызстандын чыгарачылар тарабынан кармалышканына чейин жеткен. Өзбек милиционери болсо 10 күндөн кийин Өзбекстандын чыгарачыларына өткөрүлүп берилген болчу. Бул арада Тазаком санариптик программасы бизнестин колдоосу менен ишке ашат. Бул туурасында бүгүн Сапар Исаков иштерге ишкер чөйрөнүн жардамы керектигин айтты. Айтымында өкмөт электрондук билим берүү жана саламаттык сактоо ишке ашыруу үчүн сөзсүз түрдө жеке компаниялар менен биргеликте иш алып бармакчы. Мындан ары министрлерде болсо IT орунбасарлары дагы иш алып барат. Мындан башка 2019-жылдан баштап чиновниктердин бардыгын катуу көзөмөлдөө алынарын дагы кошумчалады. Коомчулук ал жумушту көрбөйт деп билдирет Сапар Исаков. Комплекс мероприятий по Тазаком долбоорунун башкы максаты өлкөнү өнүктүрүү, билим берүү, медициналык жааты калкка оңой жана сапаттуу жеткирүү. Биз долбоордо каралган каражат менен айлык акыларды жогорулатабыз. Мен ойлойм, долбоор өнүгүү жолунда өлкөнү алдыга гана алып барат деп. Тазаком долбоорунун маалыматтарын тескөө борборун түзүүгө $100 миллион сарпталат. Ал эми долбоордун биринчи бөлүгүн ишке ашкандыгы дагы кошумчаланды. Жыл аягына чейин дагы аймактарда 435 калктык төлөө борборлору пайда болот экен. Бул бизнестин жардамы менен ишке ашат. Эмки жылы болсо Дүйнөлүк банк менен келишим түзүп калсак, $50 миллион алабыз деген ниетин билдирди. Маалыматтарды иргөө борбору дагы ачылат. Ага $100 миллион керек. Өкмөт $14,1 миллион салышы көтүлөт. Дүйнө кабарларынын айрымдарына токтолсок, Америка Кошмо Штатынын президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганына каршы нааразычылыктар уланууда. Палестинанын өзүндө көчө кагылыштары жекшембиден бери тынч элек. Иордан дарыясынын батыш жээги менен Газа тилкесин таш аткан палестиналыктарга израилдик аскерлер көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Ливандын Ордо калаасы Бейрутта болсо митингчилер менен полиция кагылышкан. АКШнын элчилиги жакты тосуп турган полиция таштар жааганда алар жаш агызуучу газ суу атып элди артка сүрүшкөн. Түркиянын өзүндө митингде келген президент Режеп Тайип Эрдоган болсо Израилде мындайча айыптады. Американын лидеринин бул чечимин мен ылайыксыз жана туура эмес ойлоймун. Андан тышкары Трамп бул суроо боюнча Түркиянын өкмөтү менен кеңешпегени мени капалантат. Ал эми Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо буга өз жарандарын күрттөрдү бомбалап, террорчуларга жардам көрсөтүп жаткан Түркия акыл үйрөтпөсүн деп жооп кайтарды. Мен ар дайым Аббас мырзага сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырып келгенмин. Мен аны кайра эле сунуштап кетем. Бул маселени тынчтык жол менен чечүүнү кааласа, анда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө келсин деп айтып кетем.
Оларда Кыргызстандагы жергиликтүү эксперттер болсо, аталган талаштуу маселени референдум жолу менен чечпесе болбой калды деген пикирде. Өзү мындай бул чечимди консультация кылган эмес. Мен ойлойм, муну консультация кылып, Саудовский Аравия менен сүйлөшүп, Объединенный Арабский Эмираттар менен сүйлөшүп, башка араб өлкөлөрү менен сүйлөшүп, ошолордун өкмөтү менен сүйлөшүп, ушундай чечимге келген окшойт деп ойлойм да. Бетте мындай ушу мусулмандар, анан араб өлкөлөрүнүн тургундары буга каршы чыгып, мындай жанжал чыгып кетиши мүмкүн. Бұл арада Америка Кошмо Штаттары болсо өз жүйөсүн коргоп жатышат. Мамлекеттик катчынын жардамчысы Дэвид Саттерфилд Трамптын чечимин кадыресе реалдуулук деп баамдаган, ал шаардын чек арасынын акыркы макамына байланыштуу сүйлөшүүлөрдү алдын ала чечим чыгарылган эмес деген сөзүн кошумчалады. Кайрадан Кыргызстан өзүндөгү жаңылыктар кайрылса, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин кызмат орду кайрадан талкууга түшүүдө. Бул ирет дегенибиздин себеби мындан саналуу айлар мурундагы жаранды активисттер министр ишти жөнгө салбай жатат дешип алмаштыруу керектигин көтөрүшкөн болчу. Буга кошумча чиновниктин орду тууралуу маселе дагы парламентте көтөрүлүп, ички иштер министрлигинде атайын комиссия түзүлүп, ал тургай улуттук коопсуздук комитетине да жөнөтүлгөн. Мунун жыйынтыгы кандай болуп жатат? Жана дегеле Талантбек Батыралиевдин милдеттерине карата сындар тууралуу Сүйнай Тагайова бүгүн кайрылгана турат. Сүйнай, саламатсызбы дагы жолу? Буга чейин саламаттык сактоо министрине карата сындар айтылып келгенин жогоруда белгилеп өттүк. Эми бул ирет анын аткарып жаткан ишине ичи чыкпагандар кандай жүйөлөрдү келтиришүүдө? Ооба, туура айтасыз. Негизи бул министрге айтылып жаткан жүйөлөр биринчи жолу эмес, буга чейин да бир канча иретте айтылып келген экен. Ушул келтирилип жаткан нараазычылыктардын негизгилери катары ошол буга чейинки белгилүү болгондой медицина мекемелериндеги жумушчулардын мыйзамсыз жумуштан алынуусу. Тактап токтолсом, Бишкектеги 6-чы медициналык мекеменин жетекчилери Талантбек Батыралиевдин буйругу менен кызматтан 3-ноябрда бошотулуптур. Бул өз кезегинде дарыгерлер тарабынан нараазычылыктарды жаратпай койгон эмес. Алар мындай мыйзамсыз орундарынан бошотулгандар үчүн тиешелүү органдарга кат менен карылышкан. Негизи өлкө боюнча медицина жаатында 250 мекеме болсо, акыркы 3 жыл аралыгында 127 жетекчи кызматтан кетиптир. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин башчысы Айбар Султангазиевке кайрылдык элек. Азыр ошол видеого көңүл бурсак. Такталган чыккан нарушениялар менен туура эмес хищениялар менен орду алып кармалган, жанакы Ген прокуратура иш козгоп иштеп аткан кишилерди ошолорду бошотпойт да. Койташтын ЦСМ, Панфиловский ЦСМ деген ошолор инсулин боюнча кармалышкан. Ошол боюнча коллегиянын чечими бар. Кургак Учуктун борборунун жетекчиси Кадыров деген анын үстүнө Ген прокуратура иш козгогон. Ошондо бир тең караса бардыгын бир жөн эле. Бирок мындай жакканын калтырып, жакпаганын кетирип, анан бир шылтоосу пенсияга жеткен кишилерди бошотуш керек дейт да. Бирок ошол эле маалда пенсияда жүргөн кишилер иштеп эле жүрөт да. Буга чейинки нараазычылыктарга Батыралиев өзү жооп кайтарып сындагандар дагы дайым эле туурадан чыгары нормалдуу эле көрүнүш дегендей жоогун айткан болчу. Негизи эле өзү менен байланышып көрдүңүзбү жана өзүнүн оюн биле алдыңызбы? Ооба, туура суроо. Бул чындыгында Талантбек Батыралиев бул кызматка келгенине 3 жылдан аралыгы болуптур. Ал убакыт ичинде ага карата пикеттер, нааразычылык акциялар, медицина тармагындагы адамдардын бир эмес бир нече жарандардын келтирилип жаткан жүйөлөрү жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп келген. Бул аралыкта атайын дагы комиссия түзүлүптүр. Министр Талантбек Батыралиевдин ишине карата айтылып жаткан сындардын чын төгүндүн талдап көрүү үчүн Ички иштер министрлигинде улуттук коопсуздук комитетинде бул боюнча аталган мекеменин корутундусу чыга элек. Ал эми министрге келтирилген дагы бир жагдай боюнча министрге кайрылганыбызда министрден жооп ала алган жокпуз. Анткени биз байланышканга аракет кылдык, бирок министр тараптан сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок буга чейин берип келген маалыматтарына караганда Талантбек Батыралиев өзүнө айтылып жаткан бардык сындарды башкадан көрөт. Айтымында ал тармакта болгону алгылыктуу реформа жасаганга белсенген. Бул багытта мындай иш-аракеттер бардыгына жага бербестигин айтып келген.
Эл өкүлдөрү сындайт. Эл өкүлдөрү эмнеге сындап атасың деп аларга кайым айта албайсың. Бирок мага келген сындарды өткөндө пикетчиктер менен мындай биргелешип келгенде окшош шайкештиги мындай кызыктырып атат да. Мыйзам мага министр катары дайындоого, иштен алууга, ишке коюуга мандат берген. Мен өзүм колума жооп берем. Сүйнай, негизи бул жерде айтылган сын пикирлер же талашка түшкөн ошол министрдин кызмат орду бир уч эле топтун эле кызыкчылыгы эмес бекен? Негизи эле кызмат ордуна айтылгандар канчалык деңгээлде негиздүү болчудай? Ошо төмөндө айтып кеткенде, ушу Талантбек Батыралиевдин ишин чын төгүнүн изилдөө үчүн атайын мекемелер тарабынан, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан, ошондой эле жогорку кеңештеги парламенттеги депутаттар тарабынан атайлап комиссия түзүлүптүр. Азыр ошол комиссия Батыралиевге тиешелүү иштерди, иликтөө иштерин жүргүзүп атыптыр. Азырынча анын корутундусу чыга эле экен. Бирок бул багытта өкмөт башчы Сапар Исаков дагы өз баасын берет деген ишенимдебиз. Айгерим. Сүйнай Тагайова болду, саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна карата айтылган сындарга токтолду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча даярдык кандай? Бүгүн Бишкекте азык-түлүк кризисин алдын алып болтурбоо боюнча өкмөт кандай аракеттерди көрүшү керектиги талкууланды. Эми Ауганстандын Түркмөнстан менен чектеш аймагында Ислам мамлекети террористтик уюмунун жашыруун борборлору иштеп жатат деген маалыматтар айтылууда. Бирок Ирактын куралдуу күчтөрү борбор кала Багдадда аскердик парад өткөрүп, Ислам мамлекети атаган топтун жеңгенин майрамдады. Ал эми Нобель сыйлыгы бул арада өз ээлерин табууда. Тынчтык сыйлыгына өзөктүк куралды жоюу боюнча даралык кыймылга расмий тапшырылды. Толугураак алдыда. Өзүндөгү жаңылыктар менен улантабыз. Бишкекте азык-түлүк коопсуздугу жана тамак аштын сапаты боюнча маселе талкууланды. Кыргызстанда 70%-дан ашык азык-түлүк импорттолот. Сырттан келген азыктардын канчасы сапаттуу экенин билүү кыйын деп айтылды бүгүнкү маалымат жыйында. Кандай гана күчтүү система болбосун, кандай күчтүү программа болбосун, эгерде ошол системаны, ошол планды кандайдыр бир башкаруунун механизмдерин таппасак, бул система эч качан иштебейт. Ошон үчүн бүгүнкү төгөрөк столдун негизгиси бул ушул децентрализация. Демек, ар бир жерлерде ошол ишти кандай маселелер талап кылынат, кандай иштерди жүргүзүү керек, ошол жерлеринде каралып, ошол моундай ылдыйдан өйдөгө деген принцип менен гана иштөө болуп атат. Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугунун талаптары боюнча 9 азыктын 3 түрүн гана толук камсыздай алат экен. Бул сүт жана сүт азыктары, картошка менен жашылча жемиштер экендиги айтылды. Эттин арбын өндүрүп көп пайдаланган мамлекет болгонубуз менен тилекке каршы этке болгон 30-40% тартыштык бар экендиги айтылды. Кайрадан дүйнө кабарларына дагы токтолсок, Ауганстандын Түркмөнстан менен чектеш аймагында Ислам мамлекети террористтик уюмунун жашыруун борборлору иштеп жатат. Бул тууралуу Пейнфок басылмасы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө шилтеме кылып жазып чыкты. Анда айтылгандай, борборлор 300гө жакын жаш балдарды террордук аракеттерге даярдап жатышат. Ислам мамлекети тобу аймактагы жашы жетелек 20 жаштагы жакыр үй бүлөлөрдүн балдарын акча берип тартып жатат деп айтылат. Бул арада Ирактын куралдуу күчтөрү 10 декабрда борбор калаада Багдадда аскердик парад өткөрдү. Өзүн Ислам мамлекети атаган топту жеңгенин майрамдады. Салтанатка премьер-министр Хайдар Аль-Абади жана аскер жетекчилиги да катышты. Биздин куралдуу күчтөр азыркы учурда Ирак менен Сириянын чек арасын толук көзөмөлдөп турат. Ошондуктан мен Ислам мамлекетине каршы согуш жыйынтыкталды деп айтам. 2004-жылы Ислам мамлекети тобу Ирактын 1/3 бөлүгүнө жакын басып алган. Ошондон тарта Америка Кошмо Штаты баштаган коалициянын колдоосу менен Ирак өкмөтү экстремисттерге каршы күрөшүп келет. Өткөн айда Сирия чек арасына жакын жердеги акыркы шаарын жоочулардан бошотуп, акыркы жумаларда батыш райондорунда тазалоо операциялары дагы уланууда.
Эми Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Конституциянын 25 жылдыгын урматына соттолгон 2700 кишиге ырайым берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышууда. Маалыматка караганда, мындай чечим өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынып жатат. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев кол койгон жарлыкка ылайык абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган, оңголуу жолуна түшкөн 950дөн көп киши камактан бошотулат. Ошондой эле кээ бирлердин жазасы жумшартылат экен, дагы бирөөлөр болсо соттолгондугу толугу менен алым салынмакчы. 29 сентябрда болсо президент Мирзиёев тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, соттук практикада мүчүлүштүктөр жок экендигин моюнга алган. Маселен, жасалган кылмыштарга караганда чегерилген жаза өтө катаал болуп, жазаны жумшартуучу жагдайлар эске алынбаган учурлар көп кездешерин белгилеп өткөн. Ушул эле декабрдын баш чендеринде Өзбекстандын Конституция күнүнө арналган салтанатта сүйлөп жатып, президент Мирзиёев өлкөдөгү сотторго адилетсиздик көп жолугаарын кайталады. Эми соңунда белдүү сыйлыктарын ээлерин ата кетелик. 2017 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгы 10 декабрда өзөктү куралды жоюу боюнча эл аралык кыймылга расмий тапшырылды. Норвегиянын борбору Ослодо өткөн салтанатка кыймылдын аткаруучу директору Беатрис Фин жана Хиросимадагы атом бомбасын жабыр тарткан Сетсуко Терлоу келишти. Кыймылдын өзөктү куралдын эбегейсиз кыйраткыч потенциалы жана адамзат саламаттыгы менен айлана чөйрө үчүн катастрофалык зыянына көңүл бурдурууну максат кылат. Ушул миссиясы жана келишимдердин негизинде мындай куралга тыюу салга жетишкен жаңычыл аракеттери үчүн быйыл октябрда сыйлыкка арзыган. Бүгүнү ошол эле Швеция борбору Стокгольмдо Нобелдин медицина, физика, химия, адабият жана экономика боюнча сыйлыктары мурдат алган лауреаттарына тапшырылды. Биз азыр туруктуу эмес, олку-солку убактарда жашап жатабыз. Алсак, уурулар аралык араздашуулар жана бири-бирине айгышкан күрөш жүргүзгөн топтор. Ал эми аталган Нобель сыйлыгы жогорудагы көйгөйлөрдүн үстүнөн карап, адамдын коомдук биримдигине бакыт алууга жардам берет. Белгилей кетсек, Нобель сыйлыгы эл аралык эң абройлуу сыйлыктардын бири. Ал илимий ачылыш жасаган, маданиятка жана коомго ири салым кошкон адамдарга каралат. Жыл сайын октябрь айында тандоо жүргүзүлүп, 10 декабрь күнү сыйлыкты тапшыруу азам өтөт. Сыйлыкка ээ болгон адамдар Нобель Альфредтин сүрөтү түшүрүлгөн алтын медаль, диплом жана акчалай сыйлык алышат. Нобель сыйлыгынын бүгүнкү күндөгү бюджети болсо 10 миллион швед кронунан турат, башкача айтканда 1,5 миллион долларга барабар. Ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Айгерим Жанакул. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыздар.